тамактын турап, камыр жасап, сону каттама кылдык зеленден. Анан кийин сливочный маслодон сыйпап, анан кайра заново жайып, андай сонун болду. Анан эки тарабын казанга бышырып, андан кийин бүгүн эртең менен айран уютуп койгон элем, сүт алып келип сүттү бышырдым. Анан айран уютуп, атайын ушундай сонун көк чөптөн каттама жасап, анан мындай сонун кылып ысык свежий айран менен атайын ушундай кылдым. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мага катталганды унутпаңыздар.